الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü tema ata деген tema. Ооба, ата деген. Кадимкидей эле ата. Бекеринен Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам атаны 5 эшигинин 2 жанжыгачы же 5 эшигинин ортосуна окшоткон эмес да. Кара. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ата бул 5 эшигинин ортосу. Демек ортосу болбогон эшик, демек ал көңдөйчү тешик деген сөз. Андан ары кандай нерсе кирип чыгышы мүмкүн үйүңө. Ата ал үйдүн түркүгү, ата ал үйдүн коргону, ата ал үйдүн төрүнүн көркү. Ишеним калкан кадимкидей, баш баанек кадимкидей. Жогорку окуу жайды бүткөн бир кыз мындай деди мага. Мыкты бүттүм окууну. Курсташтарымдын эң алды болуп бүттүм. Бардык жагым төп келишкен, бир гана үйгө келгенде кабагымдан кар жаайт. Колумда 2 ручка көрүнүп калса, атам жаныма келип, "Кагылайын кызым, 2 ручка көтөрүп эмне кыласың? А бирөөсүн ручкасы жокторго берсең болот", дейт. Түзүгүрөөк көйнөк кийип калсам, "Кагылайын ойлондуңбу? Сени менен катарлаш баскан курбуң сенин көйнөгүңө көзү түшүп, аттиң менин да атам болгондо ушундай алып берет эле" деп аны шагысынып калбайбы? Ашканада болсун, өзүмдүн уктоочу бөлмөмдө болсун, бөлмөдөгү жарык өчпөй калса, акырын кирип өчүрүп, "Кагылайын кызым, муну өчүрүп жүр. Мен эсептегичтин акча эсептеп жатканына ичим тараган жок. Бейчеки күйүп ысырап болуп атканынан Кудайдын алдына жооп беребиз" деп коркуп атам кызым. Ашканада же дааратканадагы суу түтүгүндөгү кран чала жабылып калып, суу тамчылап атса, акырын артынан кирип, "Кагылайын кызым, толук өчүрсөң, сарамжалдуу болсоң, мейли суу эсептегич болбогон чакта деле суу тамчылап текке кетип бартат да. Ошон үчүн биз кыямат Алланын алдына жооп беребиз. Кагылайын кызым, сарамжалдуу бол" деп. Сыртта жүрсөм маанайым ачык, үйгө кирсем күндүркө боло баштады. Жаштайымда билинген эмес байтоор, бойго жеткенден баштап атамдын мага катылганы, мага киришкени, мени оңдоп түздөгөнү ушунчалык жанга батты. Кээде өзүмдү ушунчалык даярдайм. Ата, сенин ишиң эмне? Сиздин ишиңиз эмне менен? Мен бойго жеттим да. Дей бере жаздап барып, дагы тилимди тыйып калам. Негедир акыркы күндөрү атама болгон сый урматым жогоро баштады. Атамдын сөзүн уккум келбей калды. Кеңешсем апам менен, бир нерсе сурасам апамдан сурайм. Акыркы күндөрү чынын айтам дейт ал кыз. Чынын айтам, акыркы күндөрү атамдын бир кычыгына эй жараткан, мээмди жеп аткан, мээмди жебел аткан, мага катылып, мага ушунчалык сын пикир тагып аткан атамды эртерээк эле алып кетчи деп дуа кыла баштадым дейт. Ушундай атанын барынан жогу дедим. Күндөр өттү. Жүрө беремби ушинтип дипломду кармап алып эле.
Bir gün atam ушул оюмду түшүнгөнсүп, кел кызым отур. Мен сага момундай жарыяларды, жарнамаларды алып келдим. Жакшы адистерди тандап атыптыр, чакырып атыптыр. Ушуларга бир арыз жазып, өзүңдүн резюмаңды таштап койсоң деди. Деп ичимден жийиркенген гана үн узаттым. Бирок байкап көрсөм, жакшы иш экен. Акырын атама билдирбей, ошолордун телефон номерин алып чалып, резюмемди алып барып, бир канча жерге алып барып таштап койдум. Бир күн үйгө конвертте кат келиптир. Сиз менен беседа аңгемелешип баарлаша турган учур келди деп, аябай чоң мекеме, болгондо дагы дүйнөгө таанымал болгон эң чоң банктардын бири мени ишке чакырды. Бирок ал конверт келерден 2 күн мурда атам катуу ооруп өлүм төшөгүндө жатты эле. Менин дуам кабыл болмой болду деп ичимден сүйүндүм дейт. Атамдын алдына кирип, башымды төмөн кылып, эмне дешимди билбей турсам, ага чейин дарыгер артынан дарыгер, илимдүү молдонун артынан илимдүүлөрдү алып келип, дем салдырып, укол бердирип, дары иштирип, аябай камылга кылдык. Мен кирип отурганда, көзүн ачпаган атам акырын көзүн ачып, оң колу менен менин колумду кыса кармап, мага жылмайды. Мен ошондо мага эмне күлүп атат? Кызым, эми баягы сага катылган атаң жок дегиси келип атабы деп ичимден ошенттим. Көпкө ошентти. Чыгабыз, киребиз бөлмөдөн. Атам негедир өзүнө келгенсиди. Ордунан турду дагы отуруп, кызым, муну чыракты өчүрүп эле, терезенин пардаларын ачып койсоң боло, жарык ошол жактан киргени жакшы эмеспи деди эле. Дагы баштады деп жийиркендим. Ошентип, кийинки күнү эрте менен чоң банкка атайын резюманын жыйынтыгын укканы бара жатканымда, атам ордунан туруп, мүрүмдөн кармап, бешенемден катуу сүйүп, өзүнүн көкүрөгүнө катуу кысып, кызым, сарамжалдуу бол. Ар бир чачылып жаткан, ар бир сынып жаткан, ар бир төгүлүп аткан нерсеге атайын көңүлүңдү буруп, оңдоп, түздөп, бүтөп, жаап өт деди. Ушул айтканы такыр калбат эмди. Макул деп эшикти карс жаап чыгып кеттим. Апам башын чайкаган боюнча калды. Банктын, эң чоң банктын эшигине жеткенимде, анын эшигинин туткасы сынык экенин байкадым. Шуруптары бошоп калыптыр. Эмнеге мындай? Ушул мен адашып кирдимби же чын эле банкпы бул деп акырын көңүл буруп бышытып койдум. Ичине кирсем, таштанды таштоочу чака жыгылып туруптур, таштансы төгүлүп, аны акырын салып койдум. Чырактар күндүз эле күйүп турган экен, өчүрүп койдум. Эшиктери жөн эле ачылып турган экен, жаап койдум. Акырын лифттин кнопкасын басып, жогорку кабатка көтөрүп чыгып, анан жыйынга катыштым. Бир канча адамдар менден башка баарына жооп келип атат, Мага деле ушуларга окшош жооп келет деп. Эми ордунан туруп чыга берерде, аңгемелешүүнү өткөрүп жаткан комиссиянын төрагасы отура туруңуз деп отургузуп койду. Бир мезгилде мени алдыга чакырып, өзүмдүн резюмемди колума берип, анан биз сизди ишке кабыл алдык. Болгону мунау нерселерге кол коюшуңуз керек деди. Экизе мен албай туруп элеби? Эч кандай нерсе сурабай туруп эле кабыл алып атасыңарбы? Буларчы десем, суралды. Баары өтпөй калды деди. Кантип? Мен көргөн жокмун да сураганыңыздарды десем. Биз банктын сыртына, ичине катар камераларды коюп, бизге эң сарамжалдуу инсан керек. Эгерде кайсы бир сарамжалдуу инсан келсе, сөзсүз түрдө ал ишке алынат деп чечкенбиз. Эшиктен киргенден баштап бүт бардык нерсени иреттеп келгендигиңиз сиздин ата энеңиздин сизге берген эң мыкты тарбиясы экенин баамдап,
ишке сизди сынаксыз ала баштадык деди. Ошондо менин көзүмдөн кадимкиде жашакты. Баягы каргаган атам эсиме түштү. Эй ата, мени кечир. Ошол жерден бийик үнүм менен кыйкыргым келди. Эй ата, мени кечириңчи. Мен сиздин мага берип жаткан сабагыңызды таптакыр көз жазымда калтырыпмын. Мына жаман көрсөм да сиз үйрөтүп койгон нерселерди заматта жүзөгө ашыра коюп, адамдар тамшанып жүргөн ишке сынаксыз өттүм деп ичимден буркырап ыйладым. Мен бошмунбу десем бошмун. Бошсуң деди. Чыгып автобуска отуруп, эч жылгандай болбой үйгө келдим. Көчөдө келе жатсам, негедир биздин үйдүн алдында адамдар көп экен. Эмнеге мындай? Акырын келдим. Баягы атам, эшикти жаап кирсең деген атам, сууну өчүрүп койсоң деген атам, жарыкты өчүр кызым, эшикти жаап, момундай отур, тигиндей бол деген атам түбөлүк уйкуга кетиптир. Мен атамдын жанына келдим. Эй ата, сүйүнчү сизге, сүйүнчү. Мен сизди жек көргөн, сизден тарбия алган, сиздин эң сүйүктүү кызыңызмын. Мындан кийин мен сизди түбөлүк унутпаймын. Сиздин мага берген тапшырмаңыз, мага берген сабагыңыз сынаксыз мени бул дүйнөдөгү эң чоң банка ишке киргизсе, берген тарбияңыз мени бейишке киргизеринен эч кандай күмөнүм жок деп жанында ыйлап отурдум. Бирок менин көзүмдөн чыккан жаш эч кандай пайда берген жок. Анткени атам мен келгече сапар тартып кеткен эле. Кагылайындар. Кимдир бирөөңөр атаңарды капа кылып койсоңор, азыр чыккыла дагы, ата, мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди ушунчалык жакшы көрөм. Анткени азыр чыгып чалайын десе көпчүлүгүнүн атасы жок. Эй ата, Рамазан айыңыз куттуу болсун. Туткан орозоңузду Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын дейин десе атасы жок. Ата, ифтардабы, таравих намаздабы иши кылса кайсыл учурда болбосун, мага дуа кылып туруңчу дейин десе атасы жок. Кагылайын эркектер, биз дагы кимдир бирөөгө ошондой атабыз. А бирок биз аталарыбызды ошентип чалып, сүйүнтүп, кубантып, мен сизди жакшы көрөм, мен сизге дайым дуа кылып атам, сиздин дуаңыз менен мен ушунчалык эрезеге жеттим деп сүйүнтө алдыкпы? Эгер сүйүнтө албасаңыз, бүгүн чыгып ушуну айтыңыз азыр. Эгер колуңуздан келсе, учаккабы, унагабы билет алып тезирээк барып, аягын өп болсо дагы кызмат кылып, ыраачылык кайтың. Апам менен атамдын ортосундагы айырма. Апам ким, атам ким? Я Аллах. Көз ачып көргөнүңүздөгү биринчи көргөн инсаныңыз, көз ачып жарык дүнүйөгө келгенде биринчи сизге өзүнүн мээримин төккөн инсан ал эне, апабыз. Сиз жарык дүнүйөгө келгенге чейин эле сиз аны, ал сизди көрбөй туруп сүйгөн инсан ал сиздин атаңыз. Ал-ум туқаддимук илал алам. Эне деген ааламга жол айылдан башталат деп, апа деген сизди ааламга кадимкеде аркаңыздан түртүп, муну аалам дейт. Муну аалам дейт. Кагылайын уулум, мен ааламды апам менен тааныгам деген сөз бекерден чыккан эмес. Ал-аб юхавил ан юқаддим лакал алам. Апа ааламды таанытса, ата деген ааламды сиздин алдыңызга алып келип коюучу кара күчкө ээ болгон мыкты инсан. Ал-ум тамнахукал хаят. Эне сизге жашоо тартуулайт. Ал
ар дайым бапестейт. Ал кучагына ала калат кадимкидей. Ал-аб юаллиму кайфа тахья хадихи л-хаят. Атачы, ата бул жашоону кандай жашоо керек экендигин үйрөткөн инсан. Ал-ум тахмилук дахила рахимаха 9 ашхур. Эне деген курсагында сизди 9 ай бою көтөргөн мээримдүү инсан. Ал-аб яхмилукум жамиан бақил умр ва ла ташур. Ата деген же өзүнүн өмүрүнүн аягына чейин, же сиздин өмүрүңүздүн аягына чейин желкесине көтөрүп баккан инсан, бирок саны байкабайсыз. Байкоосудан ошон үчүн сиз кээде чоңоюп калганда ачууңуздан улам ага тахан деп ат коесуз. Ата деген ордуна алжып калган чал дешиңиз мүмкүн. Al-um tasrukh 'inda al-wilada fala tasma'ha. Эне сизди төрөп атканда ушунчалык оорусуна чыдабай толгоону көтөрө албай кээде онтоп кыйкырып алган инсан ал. Wal-ab yasrukh ba'da dhalik fatashku minhu. Ата деген сиздин ийгилигиңиз үчүн үнүн бийик чыгарып, каткырып, сизге кошулуп күлсө, сиздин чалынгандыгыңыз үчүн сизге көрсөтпөй туруп бекитип ааламга өнүн угуза ыйлаган инсан. Бирок дагы эле атаңыздын үстүнөн кимдир бирөөлөргө арызданып аны жек көрөсүз. Al-um tabki in marid. Эне деген ушундай инсан, сиз ооруп калсаңыз ыйлай турган инсан. Wal-ab yamrad in bakayt. Атачы, эгер сиз ыйласаңыз жөн эле сиз ыйласаңыз ооруй турган инсан бул ата. Эне сиз ооруганда ыйлайт. Ата болсо сиз ыйлаганда ооруйт ал кадимкидей. Al-um tata'akkad bi annaka lasta ja'i'an. Эне деген ал ар дайым көзөмөлдөп турат. Ач калбадыңбы уулум? Курсагың ач эмеспи? Үшүбөдүңбү? Жакшы элесиңби деп турат. Al-ab yu'allimuk an la taju'. Ата деген ач калбаш жөнүндө билим үйрөтөт сага. Момундай кылсаң балам эч качан ачка калбайсың деп курсак тойгозуп адал жолун үйрөтө турган кара күчкө ээ болгон инсан. Al-um tahmiluk ala sadriha. Эне сизди көтөргөндө, апаңыз сизди көтөргөндө алдына көтөргөн. Кучагында, курсагында 9 ай төрөгөндөн кийин көкүрөгү менен эмизип, андан кийин алды жагына бапестеп көтөрүп баккан инсан. Wal-ab yahmiluk ala dhahri fala tarah. Ата деген ал өзүнүн аркасын сизге уна жана улуу кылып аркасына көтөргөн инсан. Жүзүн анча алдыга өтүп ийилип көрө албай калгансыз наристе мезгилиңизде. Ошон үчүн азыр дагы атаңыздын бетин көрүүңүзгө бейжамандап атасыз. Бир учурда сизди мелим ооруп кетти деген жери жок. Аркасына сизди көтөрүп бара жатканда сийип койсоңуз дагы, алчы муну сийип койду окшойт, жону мусуп кетти деп. Сиздин атаңыз азыр жөн эле 200 сомдук төшөгүңүзгө дарат ушатып сийип койсо, аялыңызга кошулуп аны карыялар үйүнө жеткиргениңизге жол болсун. Al-um yanbu'ul hanan. Эне деген ал мээрим булагы кадимкидей. Wal-ab bi'rul hikma. Ата деген ал данышмандык кудугу. Атанын ачып кой кызым, ачып кой балам, жаап кой улум, жаап кой кызым деген ар бир сөзүнүн астында чалкыган хикмат, данышмандылык кудугу жатат. Al-um tahmil anka al-mas'uliyah. Эне деген сизден жоопкерчиликти өзүнө алып алган инсан болсо, al-ab yazra' fika al-mas'uliyah. Ата деген сиздин жүрөгүңүзгө жоопкерчиликти кадимкидей жоопкерчиликтин үрөөнүн сепкен инсан. Жоопкерчиликти бол, уулум, сен эркексиң деп эркекче тарбиялаган инсан. Al-um tahmik min as-suqut. Эне деген сизди жыгылып кетүүдөн сактап калган инсан болсо, al-ab yu'allimuka al-qiyam ba'da as-suqut. Ата деген ушундай инсан
jığılganыңızdan keyin müdürülbögün, hiç kaçan çökbögün, tur orduğundan gayra oğlum, tur, başыңды kötör, boyuңды tik alıp jür dep, sizdi jaşooda kadimgidey tüs bağıt bergen insan, jığılgandan keyin turguzuunu üretken insan al. Tuallimuk keyfe temşi ala ricileyk. Ene butumuzda kaz tay basıını üretken insan kel dep çakırıp jetelep. El-ab yuallimuk keyfe tesir fi durubil hayat. Ata degen alamdan kaysı burçunda bolbosun kanday basıını, kanday jürüğünü, kim menen kanday mamile kılığını üretken insan. Jana kaysı jolda basıını sizge aytkan insan. Ta'kisil kemal vel cemal. Ene degen siz üçün sizge sululuğun, yaşlığın kurban kılgan insan. El-ab ya'kisil vaqi vel cid. Ata degen kara gücü menen ömürün sizge jumşagan insan. Hubbul ta'rifuhu munzul vilada. Hubbul ab ta'rifuhu indama tusbih aban. Enenin süyüsü kanday boluşun ta'rifu munzul vilada, törölgönden başlap bilesin. Alemi atanın sizge bolgan süyüsün özünüz ata bolgandygına bilesiz. Aga çeyin ata kanday insan ekenin sezbeysiz. Ata bolmayınca atanın kadir barkın bilbeysiz. Fal la tuqaddar bis saman. Ene degen kapital, dasmiya, akça, kazına menen hiç kaçan ölçömbeyt. Vel ab len yukarriruhu zaman. Ata degen alışında insan al bir jaraldı. Kayra sen üçün kiyinki jılı alatan sağa jaral kelbeydi. Andıktan Allah özü üretken dua menen uşul eyik Ramazan ayının gündüzgü jana tünkü wagtlarında dua kılgıla. Emne dep? Estağfirullah. Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Ey jaratkan. Kiçineligimde merimin tögüp bapestep tarbiye bergen atenemdi, emi sen alarga öz merimin menen ırayınыңды jadır dep dua kılgıla. Kelgile çıgalıdağı har bir öz telefondun açıp atawız men apabız nomerini çalıp, ata men sizdi jakşı görem degile atalılar. Atası joktor. Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. Ey jaratkan, atamdı je atam menen apamdı, apamdı je apam menen atamdı, maga merim tökkönde kılıp emi özüm ırayım tөгүп, alarım jatkan jerim beyiştim bagı kıl dep dua kılgıla. Sadaqallahul azim ve sadaqa rasuluhul kerim. Amin. اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر السلام عليكم